Кандайсың алтыным, кандайсың күчүгүм, кандайсың сүйгөнүм. Тура кой, уктаба. Азыр Борончу шоу кечинде башталды. Борончу шоуну көрүп алып уктасаң эртең менен Гүлзат өзү сени ойготот. Ал эмесе Борончу шоу башталды. Борончу Кудайбергенов жана ошондой эле Айдана. Assalamu alaikum урматтуу бир туугандар. Кагылайын кыргыз элим, алтындарым, күчүктөрүм деп эрте менен таң атпай Гүлзат кызыбызга жалпы кыргыз элине ушундай бир позитив тартуулап атат. Биз болсо кечинде айланайын кыргыз элим, азыр бир аздан кийин жаткыла Борончуну көрүп алып, телефондорду өчүрүп, жалпайып жаткыла эрте менен эрте Гүлзат өзү ойготуп коет. Кыргыз элим эрте туруп эрте оокат кылалы, кечинде болсо мына ушундай жагымдуу жакшынакай көрсөтүүдөн кийин жылмайып эс алышыңыздарды каалар элем. Келиңиздер анда көрсөтүүбүздү баштайлы. Баштардын алдында өзүңүздөр билесиздер, элибизден келген жакшынакай болгон жылмайып коелу деген бир сүрөттөрүбүз бар, видеолорубуз. Анда экранга көңүл бурсаңыздар, мына элибизден келген жакшынакай жылмайып демекчи, мынакей алтын балабыз өтө өзүнчө бассейн экен да бул бала үчүн. Бул чаканын ичи бир чоң бассейнда карачы рахаттанып сууга түшкөнүнүн өзү эле баланын күлкүсү адамдын өмүрүн канчалык узартат. Бактылуу болсун. Ушундай жакшы сүрөт жөнөттүр. А бул болсо жан жааганда эч коркпойт экен да мына. Каалашынча мына ушундай болгон чатырларды да ойлоп табышкан экен. Балдар үчүн сонун чатыр экен мынакей. Суу менен башына куюп алып ойной берсе да болот экен балдарыбызга. Ылайыкташкан. Бул жерде дагы бирөөсү сүрөт салып этир. Борончу мына ушул сүрөттү салсам жарайбы деп койгон экен кичинекей бала. Жарайт. Балдарыбыздын кандай сүрөтү болсо дагы жарайт экен. Себеби балдардын жүзүн көрүп дагы бир жолу мындай бир келечегибизди көрүп кубанып туралы. Бул балага дагы ден соолук. А бул жерде болсо качып чыгам деп качып чыга албай калган бала экен бул. Ушунчалык аракет кылып туруп ошойдон чарчаган бойдон уктап калыптыр. Азамат жигит экен мына ушундай сүрөттөр жөнөт. Мына болсо кыргыздын келечекте мынакей көпбөрүнүн жигит экен. Азыртадан ушундай машыгып аткан болсо, учуруна келгенде мына бул бир эле улак эмес, торпок эңе турган жигиттердин бири. Мына ушундай кыргыздан жигиттер чыга баштасын. Бул дагы өзү ошол көкбөрүгө даярданып атат экен мынакей секиртип, убагында токтой турган, убагында чаба турган кылып мынакей жигиттерибиз өсүп атат экен мына жайлоодо. Бир өзүнчө жакшы рахат. Келиңиздер анда көрсөтүүбүздү кичине бир аз болсо дагы балдардын жүзү менен, балдардын жакшынакай кылыгы менен жылмайып алдык. Анда баштайлы. Ар бир биздин көрсөтүүбүзгө келген коноктор дайыма айтабыз, ар тараптуу таланттар. Ал эми бүгүнкү конокторубуз бул өзгөчө. Эл учурда ушул экөө жөнүндө көбүрөөк сөз кылышып атышат. Ушул экөө жөнүндө тим эле интернет булактарынан тынбай айтылып келатат. Айтылуу кыргыз журтчулугуна белгилүү болгон биздин таланттуу ырчы, куудул кызыбыз Назира Жетигенова, ошондой эле Чыпалак Баатыр келди. Кошуп алалы. Өкөңүндө анчалык алыстап кеттиң, э? Бирөөң бери жакка келип отуруп. Сен жакын отурбайсыңбы? Кыз киши бармак эле, эркек киши жакын отурбайсың. Саламатсызбы? Өкөң аябай сагынып калгансың го. Бирөөң бери отурбайсыңбы жакыныраак? Мен анда жакындайм. Кыздын кырк чачы улуу дейт. Кыз төркүнүнө келсе төргө өткөс деп коет кызда, туурабы? Келип төргө отурсаңыз, өзү кызды сыйлаган бай болот дейт. Зарылбек мырза. Кыз сыйлаган бай болот деп мына өкөңөр жөнүндө тим эле азыр интернеттин булактары тынбай эле өкөң жөнүндө сүйлөшүп атат экен. Дагы бир кызыбыз бар. Ал кызыбыз болсо гастролдоп жүргөн экен, кийин дагы жолугушат турган бир шарт келет. Кандайсыңар анан? Ден соолук. Кудайга шүгүр, мен дагы кечээ гастролдон келдим. Биз дагы ошо гастролдо жүрсөк эле
интернетте жарылып эле элдин баары чалып эле эмне болду дейт. Анан мен жок, мен Бишкекке барып, анан кийин борончу шоуга баргандан анан ошондо жооп берейин деп эч кимге, бир да журналисттерге, бир дагы биздин күйөрмандарга да жаман жазган, жакшы жазгандарга эч кимге жооп бербей, силерге келип отуруп. Чогулуп шашпай сүйлөшөт. Ооба, буйрса. Убактыбыз кенен, Кудай буйрса сүйлөшөбүз. Чыгармачылык ийгилик, чыгармачылык кандай болду? Жакшы болду? Кудайга шүгүр, чыгармачылыгым 23 жылдан бери эл астында келе жатам. Анан адам, чыгармачылык адам болгондон кийин жакшы сөздү дагы, жаман сөздү да көтөрө билиш керек экен. Анткени чыгармачылык адамдын артынан жаман дагы, жакшы да сөз ээришиткен, бирок тилекке каршы 23 жылдан бери биринчи жолу жаман сөздөрдү уктум да. Алдагы адам. Бул баатырга байланыштуу. Алда жакшы мындай бир адамды ойлондура турган, эл өзү сынчы болот. Элдин көз карашы менен эсептешиш керек. Ал эми Чыпалак Баатыр болсо, Чыпалак Баатыр деп баян өзүңөр Салам Кыргызстанда айткандай, бизде эле башында укканда ма окшош, менден кичирээк болсо керек деп ойлогом. Көрсө чоң эле жигиттерден экен. Мунун фигурасы алмашып турат, өзү айткан. Жана мен жанымда сүйлөшүп турганда мендей эле болчу. Ооба. Азыр мындай эмеге келгенде, азыр эл таанып калгандан чоңоюп кетти да. Фокус сыяктуу көрүнүп Фокус сыяктуу. Эл өстүрүп атат экен. Ошол интернет булактардан өзгөчө ушул өзүнүн зарылын өзүнөн угуп коелу. Торпокту көтөрүп чапканың аябай элдин баары нааразы болуп, торпок бечара эмне болду деген болуп атат. Ошол эмне болду өзү? Кепчилиги торпокту өлтүрүп кой деген сөздөр көп болот. Ал 2015-жылы болгон окуя да. Ошо 3 жыл болду андан бери. Эметип кеткен да. Колума чыгып кетип 120 жосткаларын букада. 5 мүнөттөн турган, просто камераны до конца тартпай коюптур да. Агам кайгырбай эле, эл журтум мындай. Ал түрү эле сатылып кеткен бир жыл болду дегендей. Түрү эле да. Түрү эмеге ал ургачы торпок беле? Жо, бука эле да. Бука. Жакшы. Анын дагы баасы көтөрүлүп сатылган экен да. Аябай чоң өсүп кеткен да, 3 жылдан бери. Жакшы экен да. Ошондой рекорд кылгам да мындай. Өткөндө сүйлөшкөндө мен да бир өзүмчө ойлондум да. Эмнеге чыпалак мисалы, бармак эмес, же сөөмө эмес, мындай көтөргөнгө ыңгайлуураак дегендейчи? Эмне үчүн дегенде айтып кетейин бир баш жактарын. О, эки кол илгерки Кожомкул Батыр 20-жылдын Кожомкул болуп чыкпадыбы? Эме кылып, Кол Батыр болуп, Кол Дене Батыр болуп. Азыркы 21-жылдын Кожомкулу Чыпалак Тамыр Батыр болуп чыгат да. Мындай айтканда, ортончу аты жоктор сөмөйлөр менен любой кылат аны. Иран козгон фляг автобусу сүйрөсө дечи. Оңой экен да. Буларга оңойраак. Эки кол 200 козгойт негизичи килограммдан. Бул бир кол 100 козгойт. Ортончу 75 козгойт. Аты жок 50 козгойт. Сөмөйгө бирдей эле да. А 40 деле козгойт. Ошон үчүн теланын алы жок жери ушу да, слабый жери. Ошон үчүн эле таңылып атпайбы, чыпалак мантып кылып атасың деп. Анан эми өз негизи зарыл бияктан мен баягы күнү көргөндө дагы мындай Кожомкул деп атпайсызбы? Өзүң мындай көпчүлүгү мен комментарийдагы эл кызыккан суроолорду берип коюшум керек. Себеби дегенде Кожомкул өзү Кожомкул көтөргөн ташты Кожомкулдун алдына эч ким, дүйнө жүзү боюнча эч ким рекорд кое элек экен. Эгерде аны штангиге эки жагынан дагы салмактуу салып көтөрсө, андан да оорду көтөрмөө экен. 600-700 1 тоннага чейинки көтөрүп койгон экен да. Ошон үчүн көпчүлүк элдер мынтип айтып атпайбы? Кожомкулга мен азыркыдай мындай Кожомкулумун деп айтып калып атпайсыңбы? Ошол эки нерсени азыркынын Кожомкулумун десең, азыр көпчүлүгү жаштар мындай Кожомкулду деле билбегендери бар, окубагандар деле бар. Анан азыр сени көрсө, Кожомкул ушундай экен деп ойлоп калбасын деп атат. Кожомкулдун кадырын түшүрүш мүмкүн да. Кожомкул чоң атабыздын биз эмесибиз, кумири тутуп дегендей, урпактарыбыз деп айтып жүрүшүң керек экен да. Неберебиз. Анан кичинекей кезиңден эле, бала кезиңден баштап эле мындай балбандыгың бар беле өзү? Негизи кичинекейимде мындай 13-14 жаштарымда да эми. Эки бала менен жыгышып эле күрөшүпчү. Анан экөөнү жетишип жыгып алчу элем да. Тарамыш элем, анан арыкчан болчумун да. Анан 16 жаштарымда сөөктөр өсүп кетип, анан кийин Самсун тоосунда жана айтып атпадым беле, месяцтен үйүнө барып анан кийин аерден башталып кетип атпайбы? 18 жашында башталып кетип атпайбы? Баарыбыз тааныйбыз. Ошол жакта болуп атат, окуянын барчы. Окуя ошол жактан башталып атпайбы? Атасы Кожомкул деп ат коюп койгон да ошондо элечи. 18 жашында сөөктөр өсүп кеткени менен анан жанакы буканы кайра эле прицепке салып атпаймынбы? Үчөлөп салып айтканда. Байкап көрөйчү деп турам, ошондо башталып кеткен да. Өзү негизи сенин күчүңдү туура жагына тарбиялаш керек экен да.
Себеби дегенде жанагынтип штанга жагына өтсөң кандай болот? Себеби дегенде ошол күч менен ыңгайлуу да болот да көтөргөнгө дагы. Кыргыздын атына сыртка чыкканга. Борончо эке, биз эме Зарылбек мырза бизге Салам Кыргызстанга келип кетпедиби? Ошондо сиз азыр берип аткан суроолорду биз дагы бергенбиз да. Анан кийин мен азыр эме бул мырза жөнүндө көбүрөөк эмем бар да, информациямчы. Анан кийин Зарылбекти мен ошондо берген суроолорумда мунун түшүнүгүм боюнча бизде штангисттер көп. Башка жана автобустар таш чайнар, ушундай мык чайнар, ток чайнар деп чыгып атпайбы? Ошо сыяктуу эле бул өзүнө бир бренд коёюн деп, чыпалак деп, ошон үчүн чыпалакка көбүнчө эме басым жасайт экен да. Штангист болгусу келбейт экен, башка ушундай. Мен ошондой түшүндүм, туурабы? Же мен кичимби? Ыңгайсыз эмелер кылап. Ыңгайсыз күчтөрдү колдонгуп, ошентип элдерге таанылган. Элден башкача бир нерсе кылайын бар турбайбы? Түшүнүктүү. Анан жана жумуртка да жутуу имейиң бар экен. Ооба. Мен да ошону айтып атам, бизге келип, эмне жумуртканы жуткан жоксуң? Колу канады бизден, ошо эбелерди кылбай эле жумуртка эле жутсаң элге шок болмок. Анткени дүйнө жүзүндө андай жумуртка жутканын мен биринчи көрдүм. Мен деле интернет аркылуу көрдүм да. Бирок Назира, мен ошо жумуртка жутпайсың дебе. Мен атайын айтайын дедим эле, жутпа деп айтайын дедим. Жутпа, апасы дедиңиз. Жок. Жумуртка өзү опурталдуу да. Опурталдуу. Учу жок да. Мындай эле бүкүлү жутмакчысың, тиштеп жегенде кургап каласың го. Анан кокус, мен ушу ойлодум, көрсөтүүгө чакырып Зарылбек жумуртка жуткуруп көрсөмү деп, анан кокосуна туруп калып, анан кийинчеден анан Салам Кыргызстанга окшогон. Жок, Салам Кыргызстанда бизде көргөзгөн жок да. Салам Кыргызстанда жок, эртең чуручу чыкпасын. Таш чайнар мырза мага чалып калды, ушу ызычуу болуп элек да. Ушул бала мен менен чогуу иштешип, элдин астына чыгып калды эле, жумуртка жуткан, жумуртка жуттуу дейт. Кой, жумуртка кантип жутат деп анан комментарийлерде жазып турду, жумуртканы жутканда кантип чыгат деген дагы. Ал жагы дагы ошол чынында кантип чыгат кайра? Анаконда бир жылда сиңирсиз, мен бир айда сиңирем да. Башкача да мындай чыккан. Сиңеткен да. Ошол эмне болду деп элдер кызыккандар көп болот. Ошо мен да кызыгып ошону бирөөлөр жазыптыр да. Сен айтып атпайсыңбы, кантип жуттуң депчи, мына дүйнө жүзү боюнча жок болчу көргөн эмессиң деп атпайсыңбы? Бир жолу 2015-жылы бир каналга барып отурбаймынбы? Анан тоокту бышырып мындай эзилип калып атпайбы? Жок, заманага чыктым да, анан кагазды алып чыкпады, столойдон чап келди өдү. Мирбек журналист бала экөөбүзгөчү. Тоо көзүм тостой болду, килейгенине карап, стаканда экен чоңдогучу. Оозум кантип атат депчи. Өзүм жүрөмчү да, биринчи кандай jutуп атсам. Анан оозума салдым да, өзүм батып атат да. Үндүктүн жумурткасы. Мындай батып атат да, 5-6 разом кылгандан кийин тоокту коюп такап турупчу. 5-6 ыргы бар да атайын. Түртүлгөндөн кийин жарым мүнөттөн кеткен көрдүңөрбү жана эмеде, видеодо. Жарым мүнөттө. Кийинки мону така албай туруп, башкача сезимдер пайда болду да. 1-2 секунд калганда айтайын деп аткам да. Кечирип коёчу, чоңду кылып атат депчи. Кийин оозуна батпай койдум Мирбектинчи. Анан кийин башкача сезимдерге мына кирдим дагы чувствогачы коюп туруп, анан кийин кандай кеткен түшүнбөй калдым. Тоголоң менен кетпеди. Болбой эле жутса болом ана. Ошону интернетке калтырбай койгон да. Жок, ошону айтып атам. Бул өзү опурталдуу. Анан кийин чет мамлекетке барып жумуртка жутуп алып, ошол жерде калып кетип. Кандай дербесиң? Бүгүн билесиздер жутканчы. Эме деп коет го. Мындай абайлай турган. Ооба. Атым чыкпаса жер өрттө дегендей болуп. Кудай сактасын, аны жутпай эле койчун. Жутсаң дагы жанагы бөдөнөнүкү жутсаң. Ошондон 5 катар менен деп жутуп койсоң болот. Бир жолу 20 жаштардын ушу Шамшын досунан 3тү жутуп көрөйүн дедим да. Чайга отуруп чапетте. Биринчисин жуттум, экинчисин жуттум, үчүнчүсү араң өткөндө берденчи. Көрсө бирөө эле чоңду кылат экен да, 3 эмес, бирөө эле. Анан азыр сен Ошко бардыңбы, Ошко? Жок, талашка. Ошко барып калсаң, аш кылганда үстүнө бир жумуртка коюп коет. Аны сен жутуп алып анан, аны туура бардык бөлүп жеш керек. Сен жалгыз эле жеп коюп анан. Борончо эке, анда ушу сиздердин эфириңиздерге келгениме кубанычтамын. Анан ушу бизди элдерден эме эл оозунда элек жок деп бекер айтылбаса керек. Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейтет деп коет го. Азыр ушу эфирден пайдаланып, учурдан сөзүң менен тааныласың, сөзүң менен жаңыласың дейт. Жана элдерге суранып кетет элем, элдерден эгер туура эмес түшүнгөндөрдөн кечирим сурап кетет элем. Назира, мен ошол туура эмес түшүнгөн маселеси боюнча мындай бир жолун айтып көрөлү, анан ошол боюнча жооп берсеңиз. Мисалы, биякта биз экөөбүз айтып, мына урушпай талашпай эле биз биякта мен шылдыңдаган эмесмин. Мен буга күлгөмдө ошону айтып коеюн. Форматты сурайын дедим да. Мына сиздердин Салам Кыргызстанда форматында сиздерге конок келет. Конок келгенден кийин, конок кеткенден кийин, кыргыздын өзүнүн мүнөзү бар го. 3-4 сөйлөшүп отурган бирөө кетип калса сөзсүз ошону аркасынан сүйлөшөбүз да жамандап.
ошол формат өзү ошондой болгон да негизи башынан. Ооба. Бул башында эле мынакей 3-4 жылдан бери, бирок көбү биздин элдин көбү кызыгып көрүп атат да, 4 жылдан бери келе атат бул передача. Ошондо аягында ушактап сүйлөгөн, бул тез мындай сырттан жаман көрүнөт да. Мисалы ого кой. Өзүнчө комедия бар. Резко карадык го. Эмне жашап депчи. Анан кийин ошол жерде элдер тескеринче ушинтип биз бирөөнүн артынан сүйлөсөк жаман көрүнүш турбайбы деген сабак катары бул передачаныкы ошондой да. Максаты ошондой болчу. А берде биз өзүбүз ушактагыбыз деле келбейт. Мисалы, жанагы азыр Эламан менен Чолпон деген комуз менен ойноп дуэт чыгып атпайбы? Ошолорду мен интернеттен да карап көрдүм, элдерден да сурап көрдүм. Аларды эл тааныбайт да, эч ким тааныбайт. Жаңы бизге Сагынкырстанга келип чыгып атканда мен ошолор жөнүндө ушак сүйлөйүн деп эчтемке кымтык таппайм да. Анан кийин жөн эле алар бизди ошол бизге келген коноктор тиякта эле карап турушат. Анан биз ошолордун көзүнчө эле тийишип, анан өздөрү каткырышат аларчы. Анан ошол балдарды мен мисалы эми Сагынкырстанга келгенде мынтип жакасын кичине жууп келсе болмок десем, эже менин жакам таза дейт, а мен сен жөнүндө билбесем эмне деп ушактайм депчи. Ошо Айрде өстөр да карап турат. Анан бизден ошону талап кылышат режиссер. Аягы менен кодасы Салам Кыргызстандын сабагы ошол да. Мындай эл ушактабагыла, артынан сүйлөбөгүлө, бул жаман көрүнүш деген сценарийде бар. Ал биздин эме. Бирок ошол тамашанын менен шылдың аралашып кеткен сыяктуу адамдын аброюна шек келтире турган нерселер айтылып кетти деп мындай ойлойсуңарбы? Жок, мен мисалы Кудай сактасын, өзүм ушактаганды жаман көрөм. Бирөөнү ушактагандан көрө бар бетин айтып салам. Мен мага жакпаган кылыктары же мен жөнүндө ушактап атса, мен барып ошол киши менен өзүм менен эле сүйлөшөм да. Мен өзүмдүн жеке натурам, мен өзүм ушундай. Мисалы мен Гүлжайна эле эме болбосо да. Жок, ар бир киши Гүлжайнаны ушактап салабыз. Жок, ар бир киши өзүнө жооп бериш керек да. Анан мен мисалы Зарыл мырзаны мен шылдыңдаган жокмун. Мен Раматылык Манас Бердибековго ушундай күлгөм. Анан Зарылга күлдүм да, арда көп жер монтаждалып кеттир да. Анан кийин Зарылбекке биз бир суроону берсек, бул куудул эме балбан болбой эле, куудул болсо, мен көмүрү тутуп мен бармакмын да. Азыр мен ошол жерде мен айттым да, мага шакирт болбойсуңбу? Мен сен менен чогуу интермедиа ойнойлу деп сүйлөштүк турабы, ушу макул дейт. Анан көп эле монтаждалып, анан мен жана күлүп аткан жерлеримди көбүрөөк берип коюптур да. Ошо жери. Эми ушул мындай болот атпайбы? Шылдың да окшош калат. Элдерден ушундай эме бар да, бул прямой болбогондон кийин монтаждалат. Анан ошо монтаждап атканда ошол мисалы берки Санжар деле бир жерден күлүп, анан Санжар деле үчөөбүздөн күлдү. Элдин баары, залдын баары күлгөн. Жок, мен мисалы биякта иштеп жүргөндөн мындай байкашымда күлүп атана Санжар болду аз кайра баштайлы деп атпайбы? Ошол жерлер деле алынбай калыптыр дегеним. Демек бул монтаждалыш керек болчу да, ашыкча. Албетте, анан кийин мен чынында эле биз күткөн эмес, мен Зарылбек мырзаны мен Токмоктон, тойлордон көрүп калгам 1-2 жолу. Бирок экөөбүз мындай байланышып сүйлөшкөн эмеспиз да. Ошон үчүн мен мунун кудулдук жагын көрбөп турмун дагы. Бул кирип келип эле түп-түз өтүп баратпайбы? Башын эле күлдүрдү да биздичи. Санжар кайкыртасыз, бияка отурбайсың депчи. Анан мунун ырдаганы, бул айтып атпайм, мен опер не дедиң? Жок, оперди бүткөм дейт да. Анан кийин мен жанрым сестрадный деп атпайбы? Анан бул деген дагы көп сөздөрдү айтты, мен анан чынында күлдүм да. Азыр деле күлөт. Эми адамдын күлкүсү келип аткандан кийин чувство юмору бар адам күлөт да. Азыр мындай болуп калды. Азыр айтып калбадыңбы? Өзү негизи жигитте биздин кудул сахнада жүргөн баягы көпчүлүк бар. Ошол жигиттер жаңы сатира чыгара албай, же ойлонуп жаңысын чыгара албай кыйналат го. Сен өзүң деле бар экен да, мындай аткарсаң деле өзүң ар жактан чыга берет. Шыгым бар да, кичинекей эмелер бар да. Болку тубаса экен да, бул мынтип сүрөткө түшөлү десе, монтип карап турган. Асанкул Шаршеновго күлчүм кичикебизде, биз кыл тамаша көргөндө. Асанкул Шаршеновду элестеттим. Мындай образ бетте жаратыш өтө эле кыйын да.
бул болсо монтип аябай эме серьезный болуп түшүп атат да. Анан кечке туруп алган. Ай, анан кийин мен күлкүм келип тура албай атам да, күлкүмдү жыяйын деп, болду Назира деп өзүм деметкенче бул бизди карап туруп мынтип, "Не, бул телевизор" деп. Анан айтып койду. Анан мен такыр эле жыгылып калдым да. Анан эме ким Зарылбек илгери баатырлардан ошол Кожомкул атабызды айта турган болсок, ошол Кожомкул дагы баатыр кызга, балбан кызга үйлөнгөн болсо, дагы бир балбан калмак эле деп кыргыз ушинтип кылабыз да. Үйлөнө эле экенсиң. Бизде дагы Кыргыздын атын сыртка чыгарып келип аткан баатыр балбан кыздар бар. Ошолорго үйлөнөйүн деген мындай бир ой барбы? Кантип үйлөнбөйсүң? Мындай өзүңө жараштуу эме алсаңчы, бирөөсү мындай айтканда канча бир тууган семья болсоң дагычы, канча балалуу, канча кыз болсоң дагы, бирөөсү бурчул болуп чыкса да, бирөөсү Кожомкул болуп чыкса, бирөөсү мындай айтканда, атактуулардан болуп чыкса, калайсың да, любой талант жактарынанчы, мындай айтканда. Ар бир таланты, ар бир ырчы болуп чыкса дегенде, бирөө кудул болуп чыкса, түрлүү дегенде. Ошондойлорду деле күтүп жүрөм дегендечи, ошондойлорду деле буюрса. Бирок өткөн мен да ошол жерде суроо берип алайынбы? Сиз бир каналга чыгып ошол жерде мага Гүлжайна жакты деп айтып турсуз да. Мен бирок өзүм көргөн жокмун. Мен аны ойлоп калдым, мага Гүлжайнага окшогон, мындай даңкылдаган кыздар сизге жагат окшойт да, Жок, аны айтпадым өткөнү. Кыйкырсам да өкүрсөм да унчукпай жүрө берген деп. Ошондойлор да эми, мен өзүмө жараштуу дегендейчи. Сен минтип жүрсөң үйлөнбөйсүң эди. Жок, мен ошондойлор табылат, кантип табылып койсом эми. Жок, дегендейчи мындай айтканда. Такыр эле карабайсың. Бул ким я? Жото көзү башкача чырап кетти го. Рахмат Айдар. Сен үйлөнөм деп атканыңда кыздарга кандай көңүл бурат экен деп байкайын десек, такыр эле көңүл бурбаган. Ал өтүп баратса мынтип өткөрүп кайра. Башкача тем болуп кетти. Үйлөнө элек жигитсиң, сен үйлөнгөндө башыңа келет бул нерсе. Биз күнүгө бул биз үчүн эме, көнүмүш адат деп коелу. Азыр Назира эжең тиги интермед ойноп жүрөт да. Кийин ошо Назиранда концерти болот. Концертине кошо интермед ойноп чыксаңар аябай жакшы болот болуш керек. Ооба, мен эгерде Зарылбек мырза макул болсо мен ушу сатира ойногум келет да. Азыр эле баштабайлы. Азыр ойнойлу. Байкап көрөлү. Азыр айтайын деген тиги жигит мага үйлөнө элексиң, сен үйгө кечигип келгенде, аялың дайыма кайда жүрдүң, эмне кылдың деп сурайт го. Мына азыр Назира эме профессионал, азыр кечигип келди күйөө. Азыр өкүңөр ордуңардан туруп, сен нар жактан кичине басып кел. Нар жактан? Зарылбек, Зарылы басып кел. Ой, мен келдим деп келчи. Келе бер, болду. Нарчыкка сен кетип калдың го. Мас болбой эле келейин да. Келе бер. Түк. Эшик жок эле турат го, киргенден эмне такылат атасың? Ама эшик болуптурбу кээде жабылып эле? Кир. Ачык элеби? Башыңды ортоп келчи. Каякта жүрөсүң? Каякта жүрөсүң? Бирөөнүн колун деле кармаган жокмун, тынч эле жакшы эле келдим. Колун кармадан жокмун да, үйдө бала чака бар, үйгө мындай тамак аш алып келиш керек, нан бар, нан жок, үйдө балдар сүтү жок. Каякта жүрөсүң? Мындай сен үйлөнгөндөн баштап эле балаң барбы, аялың барбы, мындай талаада эле жүрө бересиң каалаган жакта. Жок, андай деле эмес, бирөөлөр машинасы тыгылып бер жердечи. Эмне тыгылса бир ай жоголосуң? Аны чыпалаган көтөрүп бер жака жылдырып койдум да, жардам беришипчи. Сен чыпалагың менен мактанбай эле койчу, чыпалагың азыр эч ким деле таң калбайт. Сен мында үйдө ойлонбойсуңбу? Жок, ойлонуп аялың бала чакаң бар деп, мен сени каяка жөнөттүм эле, эсиңдеби? Жок, унутуп коюп турмун. Кандай унутуп коесуң? Каяка жүрөсүң? Ушинтип эле ар дайым эле ушинтип жүрөсүң, Каяка жөнөттүң эле, мен сени туфлиңди кактырып кел. Кой, ушунта чабабы я. Канча чабат? Кой, башынан кармаш керек деген сөз бар го негизи. Кыйрат башынан кармабайсыңбы я? Каттылык Башынан кармабайт белең ана. Өзүң мен тилимди сен чыгаратасың. Чыпалак менен көтөрүп койм, абайла. Чугуп коебуз. Акырында музыка чыгып кетпеди. Акырында эмне дедиң чыпалаң менен? Чыпалак менен чугуп коем дейт. Көтөрүп коем. Көзүңдү чугуп коем дейсиң. Мына партнер. Бар Зарылбекте, бирок эме керек да. Эми өзүң кылып аласыңар да, туурабы? Жолун айтып, экспромтом келди. Анын үстүнө эме да, үйлөнүп көрбөсө бул. Азыр 1-2 секунддук жардамадан кийин кайра биздин конокторубузга кайрылабыз.
жаңылык жакында Назира кызыбыздын концертинде Зарылбек менен Назиранын жаңы интермедиясын көрөсүздөр. Албетте интермедия ушундай эле үй бүлө жөнүндө эле болот. Буюрса. Мен буюрса мен эми 20 жылдык юбилей берип аткан байланыштуу. Бу жерде эми режиссер менен иштебесем болбойт деп, элдин астында эми отчеттук концерт берип атканда отчетту жакшыраак бериш үчүн ошо режиссер менен иштеп атам. Анан кийин биякты мырза менен бүгүн биринчи ошо Салам Кыргызстандан бери биринчи жолугуп атабыз. Анан өзүнөн биринчи сурап алайын дедим. Анан кийин мүмкүн Жылдыз Орус менен ооруп кетем. Кой жок, катышпайм деп коюп. Анан бүгүн макулдугун берди. Анан эми Кудай буйруса кандай мүмкүн менин балам болуп ойнойбу же досум болуп ойнойбу көрөбүз. Ооба, ушул эми интермедиянын шартына жараша ойнолот экен да. Анан тиги кем Зарылбек анан өткөндө ошол Салам Кыргызстанда күлүп атышат экен, минтип күлүп коюшту, тигинтип күлүп коюшту деген таарыныч болгон жокпу? Сахнага элим бар айтып атышат, көчөдөн бассам деле каякта жүрбөйүн. Жарып турсуң го Салам Кыргызстанда, анан кийин тиги интернетте жарып турсуң го Кошбетер депчи. Эми күлгөндө эми ошондой эме интермедия болуп атса кызыктуу болду деп кайра башкалар айтып атат да, сонун болду. Интермедия болду. Да, интермедия болуп кетти, сонун кызыктуу кудуский ролду сонун аткардыңар деп мактап атышат жаман эле. Алда болду. Иши Кыргыздын баатыр жигиттери аял затын анча-мынча сөзүн көтөрө албаса, ал баатыр эмес да. Баатыр ошол аял затын ар бир айткан ачуу сөзүнө такыр маани бербей койгон киши ошол баатыр дегендей болду. Туура айтасыз. Демек, капачылык болбостон, жакшынакай мамиледе болуп, буюрса. Тойлорго барып атасың да? Тойлорго айтып атышат, кайра чалыпчы, келип бербесин, жакка келип бербесин, бияка келип бербесин, же олукмаларга түшүп келип атам бака, тушомду кезе элек да. Мынчага келип берем, мынчага келип бербесин деп эле. Мен ставкамды айтып коюп атам да атайын. Ошол мен сени менен өткөндө бир тамаша кылып айтайынчы сага да. Мен эмеге Зарылбекке телефон чалам да. Зарылбекке телефон чалсам, бир жигит алат да. Менеджермин дейт. Анан кийин, мен Зарылбек менен сүйлөшөйүн десем, азыр мен өзүнө берейин дейт. Анан кийин Зарылбек алып, алло дейт. Анткени Зарылбекке азыркы шоу бизнестин жолунда бир менеджер болуш керек, анан менеджер жооп берип туруш керек деп эме кылып тарбиялап коюшса керек. Мен 30 жыл жүрөм сахнада. Өзүм эле жооп берем да. Алло, мен борончумун энди дейсиз да. Анан Мен деле. Тойгобу макул, анан канча болот десе мен айтам. Ошондо айтыш керек да, канча болот десе. Мен сиз менен эме соодалаша албай атам. Анан кийин тиги менеджерим бар эле, ошол менен сүйлөшүп алсаңыз десең болот да. Анан кийин мен айткан бааны сиз төлөп бербей койсоңуз, анан чыпалагымды көрсөтүп койсом таарынып каласың деп анан кийин. Ошон үчүн мен бир сага бир улуулук мындай бир кеңешим бар да. Сен жана чыкканда сахнада өзүң түшүндүрүп, интернеттерде бүт өзүң түшүндүрүп атпайсың да. Монтиш керек, анан минтип туруп, анан минтем депчи. Ошонун жолу мындай да, жолу. Сен мындай кыл. Бир тойго барасың да, бир алып баруучу чыгып туруп, сени эмне кыла турганың ошол айтат. Эмне кыла турганыңды ошол алып баруучу чыгып айтат элгечи. Азыр Чыпалак Баатыр деген чыгып туруп, чыпалагы менен минтип көтөрөт, жумуртканы жутат, тигинтет дейт. Чыпалак Баатырды тосуп алгыла деп сени айтабы? Айткандан кийин сен чыкпайсың. Менин жанымда бир телехранитель бар, кичинекей. Өмүрбек дегенчи. Ошол чыгат да, ошол чыгып келиш керек да, мынтип чыгып келип, анан жанагы шоу да бул. Кичинекей жанагы эмелерден, оюнчуктан жасалган гиралар, эмелер болот го. Ошол келип ошол чыпалак менен ошону көтөрүп, эме алып, сен кыла турган нерселерди бир сыйра ошол көрсөтөт. Анан кийин эми Чыпалак Баатыр өзү чыгат деп туруп чыкканда сен чыгып келип, сен өзүң сүйлөп, түшүндүрбөй эле ошол нерселерди унчукпай эле өзүң жасап коюшуң керек экен. Анткени себеби мен сага кеңеш айтып атканым себеби комментарийлерде Зарылбек таластан эмеспи деген суроолор чыгып атат да. Неге? Мактанчак экен депчи. Мактанчак да. Жок, таласта мен отурам. Сени кечиресиз да. Өкөң ошон үчүн жакындыгың бар экен да кичине. Жок, мен мактанбайм. Зарылбектин сүйлөгөндөрү анча деле өөн учурабайт экен да. Таластын жигиттер ошентип сүйлөп калгандан деп. Азыр эми мындай кылайлы. Биздин программабызда ыр табышмак деген жерибиз бар. Азыр бир ырды жашырабыз. Аны 4 варианты бар, сиздерге окуп берем. Алгачкы жамгыр деген ыр экен. Бир жерден ыр келип турган токтоп калат.
анан ар жагы уланып кеткен сөзүн айтышыңыздар керек да. Ошондо ыр Бул элге таанымал эле ыр, эми мен деле билбейм, чын айтканда чогуу кабыз. Сагынычым деп өткөн, ак сүйүм, сулуулугуң, каткырыгың деген менен сөз менен бүтүшү мүмкүн экен. 4 сөздүн бирөөсүн тандайсыздар. Музыканы коюп бересиз. Сагынычым, ак сүйүм, сулуулугуң, каткырыгың деген сөз менен бүтүш керек экен. Ак сүйүм го дейм. Ак сүйүм сага деген. Ак сүйүү болушу мүмкүн. Сулуулугуң, ак сүйүү же сулуулугуң, анан каткырыгың. Мага ак сүйүү вариант. Сагынычым дегенде сөз бар. Мен ак сүйүүнү тандай берейинчи. Бул ырды укпап турмун. Каткырыгым эле. Каткырыгың, анда толугураак көрөлү. Экөөсү тең тура берсек Эми бул жерде эч ким утулуп калгандай эле эч нерсе болду. Жөн гана ошондой бир шоу программанын бир жолу. Сагынычым деген сөз менен бүтөт экен. Азыр эми дагы бир көңүлдүүрөөк болсун үчүн бир Чыбалак Баатырдын болсо биз тиги Назиранын болсо көрүп жүрөбүз ырдаганын бийлегенин. Бирок Чыбалак Баатырдын бийлегенин да бир көрүп коюш керек деген бир биздин Айдана кызыбыз бар. Айдана кызыбыз менен Зарылбек ортого чыгып коесуң. Ортого чыгып коесуң. Ооба. Биз Назира экөөбүз элдер болуп кошо кол чаап турабыз ошол жерге. Бала, Ой, баракелде. Зарылбекте көз чумуп калган экен. Кол чаап. Жигитке 70 астык кылат. Азыркы заманда жигитке 70 миң сом астык кылат болду. Азыр Зарылбек өз негизи эмнеге үйлөнбөй жүрөт десе, көрсөтүп эле дискотекада сынып эле бийлеп. Эми Назирахан сиздин чыгармачылыгыңызга 20 жыл болуп калды. 23 жаным эми тоголоктоп 20 деп койдум да. 95-тен баштап сахнада гастролдо жүрөм, бирок эми 23 жыл дегенде мындай. Антип 23 жылда эч ким койбойт го, минусун алып койдум, 20 деп эле. 3 жылды репетиция. Ооба, 3 жылды репетицияга кылып койдум. Туура эле. 20 жылдык кут болсун эми 20 жылдык концертиңизде кичине көп эмес сырын ачпайлы. Кандай жол менен өтүшү мүмкүн? Ырчы Назирабы, Куудул Назирабы, бийчи Назирабы, бийлеп да жүрөсүң. Ооба. Мен Кудай буйруса эми секреттин баарын айткым келбей атат. Бул өзүмдүн жеке концертимди экинчи жолу берип атам. Биринчи жолу жеке концертимди бергенде Назира плюс 3 деп бергем да, анткени 3 жанрда. Аякта цирковой жанр көргөзгөм, ырдаган, интермедиат аткаргам. Ошо цирковой жанрды баш циркте да бирим болуп, кандайдыр бир конкурспу бирдеке болду? 2009-жылы Жылдыздар манежде ошо жерде көргөзгөн номерлеримди кайра сахнага. Ат миндиң беле ошо? Жок, мен асманда немеде полотно, жок, полотно эмес, эме кардапарель, жок, мындай узун аркан жипкеле, мындай страховка жок, колго асылып, бутка асылып, мойнуңа асылып, ошол жерде трюктар жасагам да. Бирөөсүндө йога, от тебелегем, шише тебелегем. Андай өкүңөр номурду да жасап чыксаңар болот экен. Бирөөсүндө эме эки таяк менен комуз ойноп чыккам, жонглер. Ошолорду көргөзүп, ошондой концерт койгом. Бунусунда эми 20 жылдык отчеттук концертимде эми
режиссердун постановкасы менен эле коюлат да. Бул кандай десем мен айтпай эле коеюнчу, секрет эле артисттер да катышат. Артисттер катышат, ортосунда эме Сага жардамчы катары эле кошулуп турат. жок, мени куттуктап, мени ушу даражага жеткизген бир тууган эжекем Алина Жетигенова, албетте, улуулардан Райхан Абдувалиева, анан жаштардан азыркы популярдуу болуп аткан Кайрат Кыргыз, алар дагы бир аз сатира ойношот. Анан кийин аябай өтө азыр катуу чыгып аткан Зарылбек мырза. Болду. Зарылбек болсо анда. Анан жаштардын талабына ылайыктуу Нурлан Насип ошо колдоп коштоп мени концертиме жардам кылышат. Сиздин тиги билишимче мурдагы бир бала кезиңизде ойногон куудулдук болуп ойноп жүргөн тамашаңыздардан жанагы реп айтып койгон кайсыл интермедия эле? Айылды кыз. Айылды кыз. Үч эмчектен келген айылды кыз. Ошол. Репти айтып калчу эмес белең, туурабы? Анан кийин Зарылбек дагы реп айтат. Зарылбек мага ипарга жазган ыры жактай. Ошо ырыңда мен угуп алып дагы күлдүм. Анан айтып атам, уже күлгөндөн да коркуп калдым. Апасы азыр элдерге ошол Назира, сенин концертиңе эле элдерге биз эме кылып атабызбы? Реклама кылып атабыз да. Азыр Назира менен Зарылбек бир куплеттен эки куплеттен реп айтышат да азыр. Зарылбек акыябы же? Зарылбек баштасын эми. Акыя сыяктуу. Кана. Мына айтканда башын баштап эле эмне жагынан баштасак Реп боло берет. Бирдеме боюнча бир майсы менен. Назира, сен өзүң баягы баштап берсең. кандай бир куплетиң бар Жөн эле учуп бараткан бүркүттү, самолет келип бүркүттү, сүйгөнүмдү эстесем, көзүмөн агат шилекей. Сен жооп беришиң керек. Бирок ушуну улантып кетем же өзүм оюма чыгарам. Улантып берсең боло берет, өзүң ойган чыгарып. Ушунду айттым. Бүркүтсө эмне кылайын? Ордумда мен турайын деп эле сен баштайсың да наржа. Бүркүт болсо эмне кылайын? Ордума мен турайын. Эки жакка качайын, бир жагынан чыгайын, ортосуну тепселеп, эки жактан барайын деп. Деп тур анан чыпалак көрсөт. Өлүңгүрөйүн жапак көйлү, бети башы талпак көйлү, бети башың жуубайсың, эркек бала туубайсың. Ооба тура, тоокта тышура, жол дорога уй корова, бала мальчик чука, альчик комментаж, голова баш, мышык киска, эмчак сиска. Ой, айтып салдым дагы. Мен эркек болгондой, мен деген туубаймын, мен деген аял киши эмесмин, мен башка жактарынан жүрөмүн, өзүм билемин, кайсы жерге барсам да өзүм башка жерди унутпаймын. Колума гираны илемин, чыпалакка илемин дейсиң. Болду. Азамат, жакшы болду. Да 1-2 секундтук жарнама, андан кийин биздин конокторубузга кайрылабыз. Жарнамадан кийин кайра көрсөтүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү келген коноктор абдан шайыр шатман, себеби дегенде өздөрүнүн баягы Назира карындашым айткандай, чувство юмору бар адамдар менен сүйлөшүп отурган болсоң, көңүл жайдары боло турат экенбиз. Анан Назирахан кайра эле келип туруп бир-эки суроо салам Кыргызстан жөнүндө. Азыр салам Кыргызстанды токтойт, жабылат болуп, анан кайра азыр тиги жигит жалгыз өзү алып бара баштады. Ушул жагы кандай болуп калды эми? Салам Кыргызстанды бизге режиссер Канат Култаев чалып, кандай болуп атат, биздин аброюбузга ушундай жаман сөздөр жазылып атат. Биз кандай кылып жооп беребиз, эмне кылабыз дегенде, сабыр түбү сары алтын деди, эл оозунда элек жок. Бул азыр чечиле элек, бирок жабылбайт, аны жабылат деп 50% турат деди да. Элдин талабына карап көрөбүз депчи. Анан кийин биз жанагындай эле бир айдык көрсөтүү, жума сайын көрсөтүү, бир күндө 3-4 передача тартылып коет да, конокторду алмаштырып эле. Ошо мезгилде аякта деген студияны алыш деле өтө кыйын. Аякта очередь аябай катар көп дегендей. Салам Кыргызстан жанагындай талкууга алына элек деле ал ошол күндө алынып койгон экен. Ошондо биз гастролдо болуп калып, Санжар өзү жалгыз ошо 1-2 жуманыкын тартылып калды. Көпчүлүктө дагы бир комментарийлерден келген 1-2 суроону биздин убактыбызды аяктап баратат, 1-2 суроону берип кое берейин. Эгерде
мисалы телевидениеде иштеп атканды көпчүлүк көрүүчүлөр акчаны аябай көп таап элдердин үстүнөн күлө башташыптыр деген дагы сөздөр болуп атпайбы? Ошондо сиздердин гонорарыңыздар канча болуп атат? Дагы бир жолу кыргыз элиме кайрылып кетет элем. Кыргыз эли бар болгон үчүн биз бар болуп жүрөбүз. Мен шылдыңдаган эмесмин, шылдыңдабайм. Ага укугум да жок. Сиздер туура эмес монтажды жана ошондой эле бир-эки эле жаман сөздү кээ бирлер ээрчип кетишти. Бардыгы эмес, кээ бири эле. Анан ошо бизди колдогон, бизге жакшы сөз жазгандарга чоң рахмат, жаман сөзгө жазгандарга да рахмат. Биз элге кызыктуу болгон үчүн жазылып атат мындай нерсе. Анан гонорар айтып кетелек, бир тыйын түнү күнү ошо жерде биз тамак ичкен убактыбыз болуп алат. Анткени ошону түшүндүрүп коюш керек. Ооба, анткени бизде деген убак саат деген ар кандай болуп калат. Бир күнү оператор кечигип калат, бир күнү болсо коногубуз кечигип калат. Ошондо анча деген массовка элди чогултуп отурганда элдер дагы тажап кетпеш үчүн, бат-баттан тартыш үчүн биз эртеменки саат 7-де салонго киребиз дагы, түнкү саат 10-до үйгө бутубузду сүйрөп барабыз. Ошо жерде тамак ичип даратканага барганга да убактыбыз жок. Анан дагы бир бет-бекер эле иштейбиз. Эгерде сиздер Салам Кыргызстанга чыкпай калган болсоңуздар мындан кийин Гүлжайын экөөңөр өзүңөрчө дагы көрсөтүү ачышыңар мүмкүнбү? Мүмкүн. Мен буга чейин деле мага башка телеканалдардан сунуштар келип аткан. Эгерде Салам Кыргызстанда жабылып же болбосо бизди чыгарбай турган болсо, муну менен жашоо бүтүп калбайт. Жашоо жүрө берет. Рахмат, чыгармачы ийгилик, жакында боло турган концертиңизге да ийгилик. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү Борон шоу программасын жыйынтыктайбыз. Жыйынтыктардын алдында мен сиздерди ортого чакырайын, үйдө туруп коесуздар. Балбан жигиттин дагы бир балбандыгын көрүп туруп экөөңүздөрдүн мындан аркыда чыгармачылыгыңыздар бир болсун деп экөөңүздөрдү чогултуп тушоңуздарды кесип коеюн деген болчумун. Жакшы. Сизде улуу киши биздин тушообузду кессе, биздин жолубуз шыдыр болот. Дегенде ынтымак менен гана биз көп жакшы жактарга барабыз. Азыр Зарылбек карындашын жакшы көрөт, ошон үчүн таптак кылып көтөрүп коет да. Торпокчосунан ыргытыйбы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргыздын мына ушундай Зарылбекке окшогон балбан жигиттери дайыма өзлөрүнүн карындаштарын мына ушул айымдарды колго көтөрүп сыйлап келген. Ал эми карындаштар болсо мына ошол биздин улуу эркектерге өзүнө жараша жакшынакай урмат сый кылып мамиле менен келишкен. Демек, ынтымак болсун дайыма. Биздин көрсөтүүбүзгө келгениңиздерге чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик. Ana qo'lchavlarni uzatib qo'ydi. Mana bir tuğanlar özünüzler gördünüzdür. Irı saldı ıntmak dep Kırgız bekerinden aytpayt eken. Daima mınake jakşı söz jan erkete, jaman söz jan geytet degендей. Çıgarmaçıl adamlardan ança-munça kemçilik etip kalsa ошолорду көтөрүмдүү болуп себеби дегенде буга чейинки дагы көптөгөн тартуулап келген таланттары, өнөрлөрү бар. Ошого жарата сый урмат кылалы. Ушуну менен сиздерге арнаган көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Алдыдагы телефонго чалыңыздар, дагы кызыктуу ким сиздерди кызыктырган болсо конокторду айтыңыздар. Ошондой эле кызыктуу сүрөттөрдү дагы бизге видеолор жөнөттүрүңүздар. Эми жолушканга чейин.